Assalamu алейкум. Ат жалын ойногон атпай журтум. Assalamu алейкум. YouTube баракчабыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Сиздерге биз жаңы рубрика менен чыгып атабыз. Ал рубрикабыз Тулпар тушунда деп аталат. Бул деген сөз тулпарлар жөнүндө сиздерге кене маалымат берели. Мына мисалы быйылкы 2025-жылдары чуркаган мыкты тулпарлар жөнүндө сиздерге кене маалымат берели деп ушул баракчабызды ачып атабыз. Биз менен болуңуздар. Бүгүнкү алгачкы каарманыбыз Кыргызстандын тай чемпионатын уткан, андан кийин Казакстанда болуп өткөн алтын тай кубогун уткан мыкты Арзуу деген тай жөнүндө маек үстүнүн өзөгү болмокчу. Биз сиздерге келип кеттик, анда сиздерге Арзуу жөнүндө маек баштайлы. Достор, мына биз башында сөз кылгандай Тулпар тушунда деген берүүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү берүүбүздүн алгачкы коногу Арзуу деген келечеги кең мыкты тулпар тай жөнүндө кепти кылмакпыз. Бүгүнкү ушу Арзуудун атаган чыгарган командага келип отурабыз. Мынакей тааныштырып өтөйүн сиздер менен. Арзуудун ээси Шамурзаев Самаган акем, Арзуу чыккан короонун селекционер чарбанын ээси Курманалиев Арсений. Анан мына Арзуунун атагын чыгара сугута билген, таптап келген Адиев Замир сайыпкер инүсүгө келип, ушул сиздерге, көрүүчүлөргө, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге ушу Арзуу боюнча атагы алыска даңкы далайга жеткен Арзуу тай боюнча кенен маалымат берип, сиздерге баарлашып алалы деп келип отурабыз. Мынакей кеп өзөгүн баштайлы. Арзуудун мынакей кожоюну, ээси деп айталы. Манакей кеп кезегин сизден баштайлы. Бу Арзууду качан алдыңыз, кайсы айда алып келдиңиз, кандай сиздин колуңузга келип калды, ушул боюнча маекти баштасак. Арзууну былтыр сентябрь айында алгам. Жаба кезинде. Ошо Арзуунун себеби, Арзууну алганымда себеби бар да. Анын энеси Симканы ала турган болуп, илгери ал тай кезинде. Ошо Симкага бир кандай бир себептер менен жетпей калгам, мен бул дагы Алланын буйругу. Ошондон бери айтып жүрчү элем да, бирок Арсенгечи Симканын балдарынан бересин депчи. Ошо акыры мага буйруган экен, ошо Арзууну сентябрь айында алгам. Мен ошол туура, мен ноябрь айында сиздин үйүңүзгө барып калганда, баягы чай ичип, короо жака чыкпадык беле, малды көрөлү. Анан Арзуу кичинекей жаба болуп турган экен. Анан көрүнгөндө эле бир башкача тай көрүнгөндө, абдан жука, жеңил мал көрүнгөндө, анан сиз ошондо айтканыңыз эсимде да. Анан эми Арзууду алып келип, бул Замир сайыпкерге кайсы айдан берип баштап, качандан даярдап баштадыңыздар? Арзууну январда алып келдим, январдын орто ченинде алып келдим. Анан кийин ошо күн жылыганда баштадык, февралда. Чилдени чыгарып алып баштаган экенсиз. Чилдени чыгарып баштадык. Анан өзү негизи апрелде чаба турган элек да, уже даяр болуп калганда ошо. Бул дагы эми Алланын каалоосу. Ошо кандай ооруп калып, ошентип жөтөлүп калып, ошо чабылбай акыры августка чейин ошентип сүрүлдү да. Августтун 12-синде биринчи старты болду. Ошо Алланын каалоосу менен уктук. Чолпон Ата шаарында. Чолпон Ата шаарында. Шерин ат чабышты. Анан чабыш жөнүндө сөз баштап калдык. Быйыл 5 чабылды. 5-10 тең биринчи орунду алды. Анан ошо сиздин мына андан кийинки ушу чабыштан ыраттан айтып берсеңиз. Биринчи чабышы бул эмне чабыш эле? Чолпон Ата шаарында болуп өткөн Шерин ат чабышы. Өскөлө районунун Шерин ат чабышы, Андан кийин экинчи чабылышы Эгемендүүлүк 30 августта чабылды. Тайларды 30 августта чабышты. Ал жерди уттук. Андан соң үчүнчү чабышы. Үчүнчү чабылышы Таласка чаптыңыз. Таласка. Аблас акенин ашында чабылды. Айерден да жакшы байгы уттуңуз. Желмаянда ошол жерде уттук.
Анан соңку эки чабышыңыз бул уже мындай абдан чоң чабыш болду окшойт. О ысык көлдө өттү. Алтын тай. Ал жерге колтума тайлар чабылмак, бирок Уюштуруучулар уюштуруучулар аралаштырып анан бардык импорттор дагы чабылды. Мыкта тайлар чогулду. Ал жерде дагы уттук. Кыргызстандын колтума тай чемпионатын. Кыргызстандын колтума тай чемпионатын уттук. Ошо. Жана бешинчисин Бешинчисин Казакстанга улуу алтын тай чемпионатын барып утуп келдик. Жакшы, жакшы. Рахмат Самаган ака. Эми бул 5 чабышта 5 тең биринчи келип уда биринчи орундарды алып аткан бул тарыхта сейрек кездерден деп ойлойбуз. Анан эми кеп кезегин эми Замке менен да уланталы. Замке эми Замир Адиев мына досторубузга дагы бир сыйра тааныштырып өтөйүн. Кыргызстандагы төзү көрүнгөн мыкты саяккерлердин бири. Мына Алланын буйругу менен Самаган акебиз тайын ушу Замкеме алып келип даярдап баштаптыр. Замке, кепти сенден баштасак, бул тай кандайча ушу көп эле кишинин тайларын ала бербейсиң да сен оңой менен. Ушу тайдын жаккан үчүн алдың го дейм, анда кандай болуп калды? Ассаламу алейкум. Эми бул тай Саман аке көрсөттү, ушул тай алып атам. Кандай экен, жакшы тай экен. Алсаңыз буйрусун деп. Эми Саман аке мен иштешкеним уже 3-жылдан ашып барат. Анан кийин ал кишинин тайын албай коюшка да туура келбейт да. Анын башынан коллективбиз жакшы, Кудайга шүгүр, ийгиликтерге жетип атат. Эми тайдын суутуу жагына келели. Самакем айтып кеткендей, февралдарда баштапсыңар, үйрөтүү жолу кандай болду? Оңой үйрөндү же чалпоо чатак бекен же мүнөзү кандай? Үйрөтүлгөн жагы жеңил эле болду. Жеңил эле, сразу эле алып чыгып кичине кордо айландырып, кичине жол көрсөтүп үйрөтүп, ошо менен акырын эле сразу эле минип кетти балдар. Мындай чатак салып, кээ бир аттар болот го, ошондой тай кезинен эле чатак салганчы. Бул андай мүнөз көрсөткөн жок да. Жакшы эле үйрөнүп кетти бат эле. Анан Замке, бул саяккерлердин көбү аттыбы даярдай турган ат короого келгенде эле байкайт да, ушунун келечеги мындай чуркайт, андай чуркайт, бир тулпарга жеттим деп. Ошондой жагын байкай алдыңбы тайгелери менен? Байкалды. Келгенде эле байкалган. Күчтүү экен, Күчтүү экени байкалган. Анан паробете байкалды. Тагы жаба кезинде кунандар менен тең тайлашып кичине өзүнүн баягы намыскөйлүгүн көрсөтүп жүрдү. Жумуш бересиң чогуу жара. Ошо кезде эле билинди да. Өжөрлүк күч. Анан кийин Кудайга каалап шүгүр жакшы. Аман эсен. Жакшы чабыштарга, ийгиликтерге жетип аттык. Бул мына Самакемде айтып өтпөдү, апрелге эле чабалы деген ниет болгон депчи. Бирок эмнегедир августка бардыңар да, канча абдан узак даярдадыңар окшойт. Майке, бул биз ойлогондой көп нерсе боло бербейт экен. Ошо биздин ниетибиз 12 апрель болуп, биринчи чабыш ушул жерде баягы Чүй областынын райондор шернеси бар эмес. Ооба. Ошол чабыштан баштап анан Таластын колтума ошол жакта чемпионат тайына да дагы ниет кылганбыз. Ошол жака бир чабып алып, анан ошол жака катышсак деп. Биз ойлогондой болбойду. Ат ооруп калды, сыркап калды. Жөтөлдөн жөтөл болуп, ошондой катуу грипптерге кабылып калып атты да. Анан ошодон иштетип, эз алып иштетип, августка барды. Биринчи чабыш менен экинчи чабышындын ортосу канча күн болду ошондо? Эки чабыш тең удаа утпадыңбы августтун ичинде? Экөөнүн ортосу 17 күн болду го дейм. 17 күн болду. 17 күн. 12 август, кайрылуу 30 август болду. Ушул 17 күнүн ичинде көп саяккерлер бир чабыштан бир чабышка 1 ай деп чоң атты айтышат. Анан 17 күндө бул тайды келтирип койгонуң сырын айта кетсең дегеним да. Эми бул биринчи чабышта өзү мындай жакшы түшүнө албады да. Баягы өзүн кичине талпадан тирас этип, көп ат ушундай болот негизи. Биринчи чабышта
ходко жакшы отура албай. Анан кийин экинчи чабышына дайындап атканда уже бул өзү кичине эме алып калыптыр. Ынтаныпчы, чарчаган сезими жок. Да чабам деген настроенияда жүрдү да. Анан Кудай каалап 31-ине бардык. Ошол жерден жана Казакстандагы Аброй деген менен Көктай келген Казакстандан. ошол экөө аябай катты кармашты да. Анан ошол жерден да өжөрлүгүн көрсөттү. Эми көп эле киши көрдү болуш керек. Ооба. Кандай толкундоо өтө башкача болду да дечи. Ооба. Ошол чабыш аябай эсте каларлыктай болду магачы. Сонун. Анан замке дагы бир суроо да, мына анан кийинки эле чоңбай келе анан 3-чү чабыштарың, 4-чү, 5-чи чабыштарың өтө чоң чабыштар болду да. Баягы Ооба. биздин тил менен айтканда компания күчтүү болду да. Мыкты тайлардын баары чогулду кийинки чабыштарыңда. Айда дагы бир ута турган ишеним чоң болсо керек, же бир чогулуп турган тайларың бар беле соперниктерди айтам, атаандаштарды. Эми бул чабыш болгондон кийин баягы 1-2 тай көрүнөт. Баягы соперникти тоготпой коюш бул өтө эле текеберчилик нерсе деп ойлойм. Ооба. Анан бар жакшы тайлар. Аябай эле атаандаштык кыла турган. Бирок Кудайга шүгүр, негедир андан кийинки чабыштарым мындай көп чувствовать эткен жок да бул арзуу өзүчү. Анан кийин могу чемпионат тайга барарда кичине мындай болду. Чочулоо сезимчи. Ыскөлдөгү Кыргызстан тай чемпионатында. Ооба. Ошондо чочулап отурган. Анан ар жерде да Кудай каалап жакшы. А жерде Ыскөлдөгү тай чемпионатта баягы аралаш болуп уюштурбадыбы? Ооба. Импорт тайлар да келди, Lucky First'тун баласы келиптир, Эргиястын балалары келди деп угуп калдымбы? Кыскасы өтө көп тайлар келиптир да. Анан ушу атаандаштарыңды кайсы тайларды ойлодуң ошо тай чемпионатта? Атаандаштык а жерден ошол Абройда ойлогом баягы эле. Ал да келди да кайра, кайталап. Кайра келди, ошол атаандаштык болот. А могу Рамилдин тайы жакшы болчу. Кубандын тайы. Анан кийин көп эле Жекишев экөөбүздүн тайын кичине ойго алып атты да көбүчү. Анткени Жекишевибиз анын алдында эле Ош шаарында утпады беле? Ооба. Анан ошол тай өтө мыкты турду деп эл болгондон кийин баягы байкайт да. Анан кийин аларды эске албай коюшту болбойт. Эми эске алып аттык, эми коркконго кош көрүнөт болгон жок, эми тобокелчиликке салып бардык. Эми баягы чемпион болуш, анан чемпионду кармап туруш өтө оор да. Анан ошодон кичине чочуладык. Бирок жакшы. А жерден да бөлүнүп келди, бир 100 метрдей бөлүнүп келди. Кыйналбай эле келди. Кыйналган жок. Анан ошондо бир ачылып калган окшойт жаныбар. Бул чабыштан чабышка мындай өзүнүн эмелери башкача боло баштады. Кандайдыр бир чабышка сайын ачылып аттыбы же тажрыйба топтоп бышап аттыбы уже жакшы жагынан көрүнүп атты да адан сайынчы. Кыйналган мындай вообще байкалган жок. Ар бир чабышка улам алдыга жылып аткан турбайбы, кошуп аткан турбайбы күчтүү, результаты дагы. Анан ал ортодо дагы 4-чү чабышта да таласта жеңил желп уттуң. Аны элдин баары билет. Бирок мен тиги сурайын дегеним, Казакстандагы алтын тай кубогу деп аталат, Казакстанда жылда өтүп келет. Улуу алтын тайды. А жерге казак туугандарыбызга да рахмат. Бизди чакырыптыр, бул кыргыздарды кеңпейилдүүлүк менен. Анан Казакстанда болгон мыкты тайлар баары аралаштыр. Ошол Казакстандагы утканың боюнча бир аз сүйлөп берчи. Эми Казакстанда алтын тай боюнча айтсак жакшы деңгээлде уюшуптур. Жакшы тайлар келиптир. Ошол жерден чай ичип отуруп калып, казак туугандар да өзүнүн фаворит тайларын аташып атты. Ошонун арасынан биздин арзууду да айтышып атты. Анан кийин а жерде дорожка жакшы. Анан кийин дистанциясы коркутту. 8 километр деген.
кунандар чабылчу Э. аралык коюп койгон экен. Ошол дистанция коркутту. Бирок ал дистанция менен чабып уткандан кийин акыркы бросогу өтө сонун көрүндү да. Ай керемет. Арзунунчу. Ошондо кандайдыр бир мындай башкача толкундоо болду. 8 километрди мен деле тай чаап жүрүп биринчи жолу чаптым да ошондой аралыкка. Анан кийин ар жерде деле кыйналбай эле өттү. Ал жерде канча тай болду? Ал жерде 30 тай болду. 30 тай болду. Казакстандын бурч-бурчунан эле келиптир. Өскөмен эме Костанай дедиби, Кош. Бештикте жүргөн тайлар келиптир. Анан ошол ал жерде бул импорттайга аралаш чабылдыбы же Казакстанда, Кыргызстанда колтума деп эле чабылдыбы? Жок, аралаш. Аралаш, э? Россиядан да бир Россиядан келди. Казакстандан 4 тай Россиядан келди деп айтышты да. Костанай областынын атынан кошулуп деп. Казак достор өздөрү ошондой айтышты. Анан замке тайлар аябай чоң болсо керек анда алардын. Бийик, замкай. Чоң экен. Чоң. Тайлар чоң. Баягы жетилип калган тайлар. Анан тиги тиш караган маселеси кандай болду? Ал жерде кунандарды кошуп жүргөн жокпу? Эми аны мен жакындан өзүм көрө албадым, бирок таза эле өттү го дейм. Таза эле өттү. Таза эле өттү, анткени тартип аябай катуу экен, жакшы. Казак туугандарга да Алла ыраазы болсун, жакшы уюштуруп, жакшы өттү. Тынч өттү. Таза өттү го дейм, менин оюмда. Эки элдин достугу бекеринен айтылбайт да, аябай бекем депчи. Анан ушу казак туугандарыбызда силерди чабыштага чейин дагы, чабыштан кийин дагы абдан сыйлап жөнөтүшсө керек. Жакшы тосуп алышты. Дос балдар бар эле ошол жакта. Ошол жерде конокто болдук. Сарайына чейин таап беришип, жакшы күтүп узатып жүрүштү. Жакшы. Жакшы, анда мына дагы сага суроолорду кайрылып келет буюрса, бирок келебиз. Эми бул тайдын каяктан чыкты, кандай селекциянын жумуштарынын негизинде келди жөнүндө сөздү козгойлу дагы. Кеп кезегин Курманалиев Арсен инибизге берели. Анткени Арсен инибиз дагы мына ушул тай Арсен инибиздин корозунан чыккан. Бул жигит дагы абдан мындай бир мээнетти көп жумшап, убакытты көп жумшап, сүйүүнү жумшап, ушундай бир мыкты тайларды, күлүктөрдү өндүрүп атат. Мына ошол өндүргөн тайлардын жыйынтыгы Арзу эң алгачкыдан бери. Эми кеп кезегин Арсенге берели. Эмесе мына бул Арзу тайыбыздын тегинде кайсы күлүк ата тегинде жатаарын жөнүндө сөз козгойлу. Эмки сөз Арсен Курманалиев инибиз болсун. Арсен өзү мына жаш болсо дагы ушу аргындаштыруу жумуштарында ушундай бараандуу жумуштарды алып барып атат, мээнет жумшап. Тажрыйба жаш болсо тажрыйбаны молдоптур. Арсен, мен ушул сен Арзунун ата теги боюнча кеп кылып берсең. Ассаламу алейкум, Байге Мурас катталуучулары. Ата тегин айтканда энеси ошо Симка деген бе, атасы Аплот деген айгыр. Симканы Алланын каалоосу менен бул селекцияны көптөн бери эле кылып келатабыз, асылдандырууну. Бирок ушундай натыйжада, ушундай тай чукап кетишинин себеби ушул биринчи өзүм коромон туулуп, өзүм селекциядан чыккан бээлерден чыкты. Бирок башка деле бөлөк жакшы бээлер деле колдо бар болчу эле, бирок мындай деңгээлге чыга элек болчу. Алланын каалоосу ушул Алла кадыр зат дегендей өзү ушундай кылып туруп эме кылды. Эми мындан ары дагы жол ачылды, ушу менен дагы көп албан ийгиликтер жаралат деп ишенем. Мунун энеси Кашмар Ред деген Флайт узастардын баласы айгыр. Энесинин атасы. Энесинин атасы. Симканын атасы. Симканын атасы Кашмар Ред деген айгыр. Ошо Флайт узастардын баласы тоже ушу Польшадан Казакстанга келген, Казакстандан бияка өндүргүч айгыр болуп келген. Бияктан ошол алып, флешканы ошо биздин Казыбек байкебизден алгам. Ошо 2015-жылдары эле, ошо 14-жылдары эле ошондо барып. Негизи Дарандын кызын алам деп баргам. Дарандын кызы бар деп. Анан ошо флешканы көрүп калып, бул да сатылабы дегенден, деп анан
экөөнүн баалары деле бирдей болчу. М, Кымбат деле эмес болчу, 130 миң деп ал убакта. ал убакта. Анан эмнегедир ошо флешкага аябай назарым түшүп, флешканы алып кетейин деп бирок бооз бир улактын айгырынан болчу. Аны туудуруп, анан кийин ошо Кашмаретке качырып, ошо симка Симка түшкөн. туулду. Анан симка тай кезинде ошо Саман байкем айтып кетпеди, келип аябай кызыгып алам деп. Анан бирок эбептен себеп болуп сатылбай калды Саман байке. Бирок Саман байке ошол эле айгырдын башка кызын алып кеткен. Анан ошентип өтүп калып, анан кийин алып кетип атканда эле айткан: Арсен кийин балдарынан, жакшы мыкты балдарынан бересиң дегенде. Анан өзүмдүн аманат сөзүм да бар эле, берем дегем. Анан ошо Алланын буйругу менен ошо Арзуу эме болуп калып, келишип эме кылып, байкеге айтпай ушу ал келгенде эле, Саман байке келгенде эле башка тайларды деле караган жок. Мындай көзүмөн бир жүгүртүп карап койду. Бирок көңүлүм баары эле мен ушу симканы ала албай калдым эле, мен ушул кызын алып кетейинчи. Анан атасы да оплот болуп аткандан мага аябай жагып атат деди. Анан макул деп ошол тай буйрук болду. Буйрук калды. Анан айтсаң, бу симка өзү энеси тиги бээнин аты симканын энеси флешка дагы өтө чуркаган, мыкты чуркаган бээ окшойт. Флешка чуркады, бирок чоң ийгиликтерди жарата алган жок. Флешка ушу батырак менен чуркап калган, ак байпак менен чуркап калган. Флешка ошол жактан биринчи ак байпак утуп, Кара Балтада бир чоң жабыш болуп, жок, батырак уткан болуш керек. Экинчи ак байпак же батырак же ак байпак уткан. Ошол жерден флешка үчүнчү келген. Ошол жерде чабылып, ошо андан кийин деле көп чабылган жок. Уже бээ болуп кетти да. Симка өсүүдө дагы туулгандан кийин чабылдыбы? Симканы туулганда эле чаап эме кылганбыз. Ошо чаап биринчи чабышында эле уткан. Биринчи чабышында утуп, жакшы эле тайларды утту. Андан кийинки Чолпон атанын тур сезонуна барып, аерден экинчи болгонбуз. Биринчи ошо Эрса Рамазан болгон, биз эки болгонбуз. Андан кийин Таш көмүрдө машина сайылып эме болгон. Тайга машина сайылган. Ошондо алып барганбыз. Ошондо алып барып, бээрден биз утуп алган тай аяктан бизди утту. Машинени утуп кетти. Биз аерден 4 болуп калдык. Анан кийин Кунанында, Байталында уже бул канат досума кеткен. Молодой канат деп коёшот. Ошо канат Дөлөтбаков канатка кеткен. Анын колунда жүрдү. Ал Байталында чапты. Чабылганда ошо Казакстанга барып чабылып, ошо Талкис менен Карагыз чабылган жерге чабылган. Ой баркеле. Ошол жерге чабылып, ошол компанияга. Аерде 16 чакырым болуп, почти бүт эле астында жүрүп, анан акырында эме болуп калып, анан 5 6 болуп калган. Ошондо Талкис, ошондо Карагыз Талкиске 2 гол уттуруп койгон да. Андан кийинки чабышында 3 жашына өткөндө кайра чабышты Аламанында. Бирок анда да ошо жакшы ийгилик жарата алышкан жок. Барды чабылып, жакшы чабылып жүрдү, жакшы эметип атты, бирок табы келишпей аттыбы. Ошо эметип анан кийин кичине буту козголуп калып, кайра өзүбүзгө келди. Кайра өзүбүзгө келгенден анан жана 31 августта квартира сайылды эле го. Байтиктин эмесин. Байтик баатырдын 200 жылдыгында. 200 жылдыгында. Ошол жерге жана түзгө чаап көрөлү деп аерге бир аракеттенгенбиз. Анан аракеттенип аерден биринчи эмелерге, подъемдорго чейин биринчи келип, 16 километрди жалгыз бөлүнүп кетип биринчи келген. Анан аерден уже эмете албай калды. Өр талаш, Өрдөн аерден уже дальше эмете албай. Ошо менен анан 6 жашында анан бээге болду да. Карадалы болуп калгандан кийин анан бээ болгон экен да. 6 жашында биринчи жолу коюлду айгырга. Анан Арсен дагы бир орчундук сөз да, бул чүй боорунда айгырлар көп. Өтө эле көп да, мыкты айгырлар чет элден чыгат. Ар бир досторубузда мыкты өндүргүч айгырлар бар, Россиядан, Америкадан, чет өлкөдөн келген. Анан ушу симкага ушу оплот деген айгырды тандапсың. Ушунун да бир себебин, сырын айта кетпейсиң? Оплотту тандаган себебим, оплот Кыргызстанга өзү биринчи келип, биякта жүрүп
анан бутунан козголуп калганда ошо Каракетов Алиде турчу. Ооба. Ошондо турганда буту козголуп калганда мен барып көрүп, анан дядя Али мага сатпайсызбы дедим. Десем, ой, тым эле кой бул айгырды, эмне кыласың деп неме кылып коюп. Бирок ошондо эле мен айгырга эмем түшкөн да. Назарым түшүп, айгырды жактырып ошол жерден. Саман байке да канча жылдан келип, кызына келбеди. Ошол сыяктуу эле болуп эме болуп жүрүп анан Ысык Атага кетти, Эпкинге. Андан кийин анан Жалга келди, Жалга келип анан баргандан кийин анан ошо Жакшылык деген ошо дос балабыз бар. Анан Жакшылыкка барып айттым, Жакшылык, сага алып келе албайм, айгырыңды мага бербейсиңби? Мен барып бээлеримди качырып алайын. Бир 3-4 бээм качырып алайын деп эметкенде эле Жакшылыкка Алла ыраазы болсун, рахмат. Бир сөз эмеде, все, конечно. Маселе жок деп туруп айгырды берди, айгырды келип. Аплоттун басым жасаганына энесине да, Арантага да. Аранта түзмө түз Кимдин кызы да. Кызы Аранта. Биягы ылайык болуп атат. Басымды ошо көбүнчө негизи бардык жерде басымды энесине жасайм. Бирок жана сөздөн да алысмын да. Мен бээмди любой эшекке коюп койсом деле, кандай айгырга койбосом деле меники жүгүрө берет деген сөздөн алысмын. Анткени бул тажрыйба көрсөттү. Айгыр дагы бээде келишиш керек экен. Ошону мындай тандап келиштириши, анан Аллах ошого жараша берет экен. Эми аплот дагы биз дагы аплот айгырлар рубрикабызда тартып аткан эң биринчи коногубуз ушу аплот айгыр болгон. Аплотту деле мен ошо кыз сүйгөндө эле сүйүп калдым десем болот. Бир көргөндө эле абдан жаккан. Анан өтө келишкен, мыкты айгыр экен. Анан аплотко да башка кулундар да алдыңбы? Аплотко мен 4 бээ караттым. 4 бээ каратып, ошо бирөөсү кысыр калып калды. Анан 3 эметип, 3 тууган 3 бээм. 3 тең ургачы туулду. Анан бир кулуну Казакстанга, бир туугандарга ошол жака сатылып кеткен. А бул кулун бияка сатылды, 3-чү кулуну ошо Жалда калды. Бирок бутун кокустатып болдук деп уктум. Ал эме кыла алган жок да. Ошо аплоттон 3 кулун көрдүк. Анан эми мына дагы бир орчундуу суроо, бул Арзуу тулпар түшүп калды. Кудайдын буйругу менен. Жакшы, абдан сонун келечек эң жылкы көчмөндөр оюндары бизде өтөт. Мына ошо Кунан чабышка бирден бир мыкты кыргыздын намысын көтөрө турган күлүктөрдүн бири деп болжолдоп атабыз, баарыбыз тилек кылып атабыз. Анан ушундай күлүк түшкөнүнө негизи каякта басымдуу? Бул симканын жатындабы маселе же айгырдын уругундабы маселе? Кайсы ягынан көбүрөөк колжо? Эми мындай тажрыйба көрсөтүп аткан боюнча берден айгырдан дагы, бээден дагы да жалгыз эле бээден болуп кетпейт. Айгыр менен бээ эметилет. Өкөңкү эме болуп, ошонун эмеси менен, Алланын каалоосу менен эме болуп атат. Аплот негизи аплот мыкты айгыр. Аплотту мен жаңы өзүм коромо алып келип бээлерди каратып атканда көбүнө ай аплот жакшы айгыр дегенде көбү мындай ал сөзүмдү колдогон да жок, улаган да жок, эме кылган жок. Бирок могу асылдандыруу кылып аткан эмеси мындай атагы чыга элек, эч мындай билине элек эмелер менен кылган эме аябай кызыктуу экен да. Айгырлар менен, мындай атагы чыга элек, бирок бирөөнүн басы өткөн изине түшпөй, өзүң мындай кылып туруп чыгарганың ошол нерсеси аябай кызыктуу экен да. Анан экөө негизи эметкен. Бирок бээден көп эме көп зависть этет бээден. Бээ действительно жатыны күлүк болуш керек. Бул адам баласы менен жылкы баласы деле окшош, э? Ооба. Анан баягы энесин көрүп кызын ал деген сөз бар кыргызда. Ооба. Анан дагы бир абдан акылдуу адамдардын сөзүн угуп калгам да. Дагы мындай кыргызда сөз бар. Бир жакшы, бир жаман баш кошсо, гүлчө тайланган эттей. Эки жаман баш кошсо, ырылдашкан иттей. Эки жакшы баш кошсо, ай тийген беттей деген улуу сөз бар. Анысгандай айгыр менен бээ эки жакшы бир төп келген окшойт го. Бул биз деле ошол биздин кыйындыгыбыздан болду деп
айткан сөздөн алыспын негизи. Алланын каалоосу болду эң биринчи. Экинчиден бул действительно эки жагы тең күчтүү болгондо анан чынында тулпар чыгат экен да. Мен деле ал тайды Арзуну мисалы үчүн Саман байкенин колуна кетип атканда бир суранганым бар эле. Бул тай именно ошо Замирдин колуна барабы дедим. Саман байке айтты: "О, Замирдин колуна барса анда Саман байке анда сонун болот экен" деп. Бирок биз 5 жолу чабылып 5 жолу утат деген мен деле ойлогон эмесмин. Ар бир чабышында кадимкидей эле толкунданып жаман болуп аттым чабыштарында. Кандай болор экен деп. Анан чыдай албай Казакстанга да бардым. Ошо барып ошол жерде туруп көрөйүнчү депчи. Бир ырахат алдың да чыркашынан. Бирок чынында Замирдин мээнети, анан Замир ошо Кыргызстанда тарых жаратты деп айтсам жаңылышпайм. Туп-туура. Анткени Кыргызстанда 5 жолу чабылып 5 жолу уткан тайды деле кездеше элек экенбиз. Кыргызстандын алтын тайын утуп, анан Казакстандын улуу алтын тайын уткан тайлар кездеше элек экен. Мындан ары Аллахым дагы күлүктүн эмесин кең кылсын. Рахмат. Бакыттын кенен кылсын. Рахмат. Сонун кеп болду. Самака, кеп кезегин кайрадан сизге бурсак, эми мына Арзуунун кожоюну катары ушу бир сезимдерге тартууларды аябай жеңиштерди укмуштуудай сезимдер болду. Анткени мен аны көрдүм. Биринчи эмес, экинчи чабышыңызда, 30 августта ипподромдон утуп атканда көзүңүздөн бир сүйүнүчтүн бир 2-3 тоголок жашы тамып кетти ылдый. Байкадым да, өзүңүздө маңдырап абдан сезимдериңиз сонун болуп турду. Ушул 5 жолу уткан удаан ийгиликтериңиздин эң мындай бир толкунданткан, абдан бир магдыраткан жеңишиңиз кайсы деп ойлойсуз? Эми ошо 5 чабышта айрыкча 31-августта эгемендүүлүктө аябай толкундануу болду. Аны сөз менен айтып берүү өтө кыйын. Ошол жерде тиги казактын Аброй деген тай менен кармашканда өтө толкундоо болду да. Ошо Алланын буйругу менен ал жерде өжөрлүгүн көрсөтүп утуп алды. Ошондо аябай толкундуу сезимдер катуу болду. Ал эми соңку жеңишиңиз бул алтын тай казак туугандардагы чоң байген утканда жанагы ээлип турган коргошундай эле балкып турсаңыз керек. Жакшы болду. Ал жерде дагы аябай толкундануу болду. Мен уже мондай ишеним пайда болуп калды да, уже Арзу чабыштан чабышка уже жакшы жагына кетип атты да. Кошуп атты, Кошуп атты да. Анан ошондо акыркы курка кеткенде эле уже сездиңизби? ишеним болду да. Себеби анын уже концовкасы бар. Тем более тиги тайды уже 4 жолу утуп койду. 5-чи жолкусу ошо экөө кармашып кетти акыркы курка. Ошондо Анда да Аброй чабылдыбы? Аброй экинчи болду Казакстанда. Ооба, экинчи болду. Абройдун ээсинин түшүнө кирип аткан экенсиз анда. Учурда. Жакшы, анан Саман ака, эми дагы бир жакшы суроо, ушул сиз утуп атканыңыз дагы мени бир четинен сүйүндүрүп атат. Анткени сиз Аксы жер кезиненсиз. Биздин Кыргызстандын түштүк регионунда негизи ат чапкандар азыраак кездешет, сайыпкерлер жамааты. Анан ошого көбөйүп мына сиздер дагы жаш балдарга мына Аксы жер кезинде да тойлор кечкүстө көп болуп атат. Ушу сиздин утушуңуз дагы аксылык туугандарыбыздын арасынан чоң сайыпкерлердин чыгышына түрткү берет го дейм. Ошондой болсо керек эми. Баардыгы эле ушундай жакшы атка туш болсом дейт. Эмне сайыпкерлик өнөрдү үйрөнөбүз дегендер көп болуп атат. Ушу Замирге келип иштейин деген балдар чыгып атат. Ушу Замирден талим тарбия алып, ушу сайыпкерлик өнөрдү үйрөнөм деген аксылык өзүмүн туугандарыман чыгып атат. Анан биз бул чабандесизде дагы бүгүн маек кызак болмок эле, чабандесибиз жок турбайбы?
чабан Ол десебиз. ким деген жигит чапты? Ал кандай чабат боюнча? Токтогулдан болот. Токтогул районунан. Мхм. Мелисов Баяман. Ал 2 жылдан бери bizde, 2 жылдан бери bizde ошол өзүбүз тарбиялап. Мелисов Баяман өзү мындай атка кызыгуусу аябай чоң экен да. Ол мен 2 жыл мурун бакыш өзү чалып, байке ата энесине айтпайт. Мен жумушка баратам, аласызбы деп. Аны кел, иштей турган болсоң. Каникул башталды. Жакы каникул. Жайкы каникул башталды, чалды. Байке мен жолго чыгып атам. А мен баягы ишенген жокмун да, баягы жаш бала. Көрсө өзүнүн кызыгуусу аябай эме экен да арбын. Атка кызыгып, ан келди. Ат мингени баягы айылдан эле бар экен. Берге келип кичине ботту, кандай отурушту баарын балдар көрсөтүп, өзүбүз көрсөтүп, үйрөтүп, бат эле Алып кетти. Анан уже чаптыра баштадык. Чапканда да эми кемчиликтери болду. Башында бир 3-4 чабышта кемчилик болуп, анан баягы көрө жанындагыларын көрүп, балдарды көрүп, баягы тажрыйба алган чабандестер менен аралашып, бат эле үйрөнүп кетти. Канчанчы класс? 8-класс. 8-класс. Бул Токтогулдун кайсы айылынын кулуну? Токтогулдун Арал айылынан. А, Кире бергенде эле, чычкандан кире бергенде эле 1-чи айылда турат. Анан өзү да аябай мындай кичпейил, жош, момун бала да. Анан кийин быйылкы результаты жакшы. жакшы экен. Ата энесинин да уруксаты болуп атат. Ооба. Ата энесинин уруксаты болуп атат. Ансыз болбойт го. Самак айтсаңыз, анан бул арзуудан башка дагы күлүктөрүңүз бар да. Эми эми жылга кандай иш пландарыңыз бар? Кандай максаттарды коюп атасыз? Эми кийинки жылкыга бир аламан бар. Арзуудан бөлөк. Анан дагы бир тай киргизсемби деген ниетим бар. Эми аны көрөбүз жакында. Элдин баары эле Франция, Германиядан ат ташып атыр деп эшитип атабыз. Сиз да ошол жактан, чет жактан бир күлүк алып келгендей оюңуз барбы? Азырынча жок. Азырынча биз ушу колтума тайларды эле чабабыз деген ниет бар. Аттын багы бактылуу ат, күлүк ат болсо, жергиликтүү колтумадан деле мына көрүнүп турбайбы? Чоң-чоң ийгилик жаратса болот экен да. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Кудай буйрса, эми жылы дагы арзуунун кайра кайталаган ийгиликтерин көрө берели. Кудай таала насип кылсын. Айтканың келсин. Замке эми айтсаң, мына этеден бери Арсен экөөбүз дагы бир аз баарлашканда айтып атат, айттык, кеп кылдык. Бу бие менен айгыр келишкенде күлүкчүөт деп атабыз. Бирок ошол күлүктү дагы чыгарыш үчүн сайыпкер болбосо 12 күлүк болсо деле чыга албайт эмеспи? Анда кандай мына сенин чеберчилигиң, чебер суутуу таптоонун негизинде арзуунун да атагы бага ачылып атат, атагы чыгып. Анан ошо сайыпкерлик сырлардан бир тереңинен болбосо дагы учкай бир кеп кылбайсың. Бул атка ийгиликке жетиш үчүн сайыпкерге негизги 3 талап болсо, ошонун 3-өөнүн кайсысын атаар элең? Бул ийгиликке жетиш үчүн биринчиден бир талыкпаган мээнет керек го. Биринчи кадам. Биринчи кадам мээнет керек. Мээнетиге жараша Алла да берет. Атта дагы баягы дээринде болуп, анан кийин бир ушул сайыпкерге да бир багына бүткөн бир тулпар болот да. Мен ушуну бир көп байкайм да, бир сарайдан бир тулпар бүтөт. Бир сарайга. Бир ошо аттын ээсине, сайыпкерге дагычы. Анан ошол аттын күлүктүгү дээринде биринчиденчи. Анан ошого жараша иш алып барсаң, ийгиликтерге жетесиң го дейм да. 3-үncү баскыч жөнүндө айтсаң, 3-үncү талап боюнча бул ийгиликке жетүүнүн. 3-үncү баскыч боюнча майке жакшы дайындалыш керек го. Ошо атка жакшы подход жасап, баягы адамга сезилет да. Бул аттын будущий бар экени көрүнгөндөн кийин ошого жараша бир иш алып барсаң. Аяр мамиле да. Анан дагы бир суроо да, мына сайыпкерлик. Бул биз сайыпкерлер чөйрөсүндө көбүбүз жаңы сайыпкерлер, жаш балдар тайды көбүнчө эле жана биз букшин деп атпайлыбы орусча айтканда.
бутуна күч келтирип анан сөөгү чыгарып жибере беребиз. Арзууда андай болгон жокпу? Жок. Бул эми бирден бир себеби бул баягы тайды семиз кезинде кыйнап албаш керек экен да. Ошодон биринчи бул кишинин биринчи проблемасы ушул экенин мен сезип калдым да. Биринчи себеби. Семиз кезинде каттуураак кыйнап алсаң, ал албетте сөзсүз пайда болот экен бул кишинчи. Баштан өттү андай нерселер делечи. Эми бирок көп тайларды баягы чыгарбаганга аракет кылабыз да. Кичине аяр мамиле кылып, баягы жакшы такша алмайынча кыйнабайчы. Анан кийин мен көп байкаганым ошо семиз кезинде тай болсун, кунам болсун, ошо семиз кезинде каттуураак кыйнап алсаң, ошондон пайда болот экен бул кишинчи. Түшүнүктүү. Анан бул тайбы, кунамбы, аламан болобу негизи тапка келтириш үчүн канча убакыт талап кылынат? Көбүбүз 1 ай 2 ай суута коюп эле чампалай чаап жиберебиз шашып пушуп. Ушул жагына кандай карайсың? Бул жагынан эми тайга мен практикамда болду. 2 ай убакыт кеткен убакыттар да болду. Эми ал аттын баягы дене бүтүрүшүнө, баягы жүргөн жүрүшү жеңилби же кичине оорураакпы ошого да байланыштуу. Бирок шашпай иштеткен негизи жакшы да. Баягы кыр-сырын билип, шаштырбай бир тайды бир 3 ай, 4 айда келтирсе болот. Баягы иштетилип жүргөн кунан аламан болсо, алар деле бир 3 айда, 4 айда келет. Если свежий ат болуп иштете турган болсоң, ага убакытты талап кылат да. Ушу замир боюнча айта кетким эме бар болуп атат. Бул мындан 7-8 жыл мурун замир менен да иштешип калгам. Анан андагы ушу замирдин чеберчилигин көп деле түшүнө алган жокмун. 7-8 жыл мурун мен түшүнө алган жокмун. Бирок андан кийинки ат чаап жүргөн эмелерин көрүп атып, улам аттарга болгон мамилесин көрүп атып, мындай эме кылып чынында аябай кылдаттык менен мамиле кылат баардык аттаргачы. Анан өзүм билем, өзү замир таза, тыкаан, ички дүйнөсү да аябай жакшы жигит. Жалпы чогулган жаматы да жакшы да. Бул жердеги жаматы жакшы да. Анткени ар бир ат чабышка баратканда, ар бир ат чабышта болуп атканда мен эми чет жакта туруп мындай күбө катары көрүп аттым. Баардыгы тим эле мындай өзүнүн аты жүгүргөндөй баары толкунданып, аябай ушул атка аябай күйөрмандык кылып эме кылып атышты да. Анан замир Казакстанга барганда мисалы үчүн уктаган жок да. Мен ошону байкап отурдум да. Ат келип ар бир мындай даже астына төшөп аткан эмесин баардык нерсени өзүнүн колу менен кылып атты. Өзү мындай аттын жанынан кетпет. Чеберчилиги ошода. Чеберчилиги ушунда го деп ойлойм да. Ушу мээнеттин бир туу чокусу ушулбу деп ойлойм да. Замке, анан сен быйыл арзуу менен эле эмес, башка да күлүктөр менен укуктуу да ийгиликтерди жараттың быйыл. Мунуңа сага чоң рахмат. Куттуктайбыз. Ийгилик мындан ары да боло берсин. Биз кубанып атабыз да. Анан ошол ийгиликтериңде бөтөнчө сонун болду да. Анан ушул кайсы аттарды биз көрүүчүлөргө да бир айта кетсек, быйыл Кунан менен да Сары менен да уттуң, Аламан менен мына жылдын жабылыш сезонун уттуң. Дагы кайсылар калды биз билбей калган, байкабай калган? Кудайга шүгүр байке, жакшы эле результат болду. Короодон бир эле ат эмес, бир нече ат ийгиликтерге жетип атты. Ага да Аллага шүгүр. Анын арасында Сары бар, Сүлүк кара деген кунаныбыз бар, Нургыз деген кунаныбыз бар, Нурсулуу деген кунаныбыз бар. Ошо менен эле байгеге кирип аткан Кечээки соңку Аламан байгени уткан Айтору деген, Айтору деген ушу Көкжал деген айгырдын баласы экен. Ал Көкжалды Жекишбай экөөбүз алып келип чаап жүргөн убагында. Энеси бул Арсендин президент деген айгырдын кызы болгон экен ал. Анын ар жагы ошо аңгы барап корот экен да, энесинин энеси.
Бул айгырды мен баягы туристтик сезондо ошол жерде чабылып аябай жакшы пейс создавать этип жүргөн ат болуп көргөм да. Айторну. Ошол жерде үч болгон. Ошол жерде бир эмнегедир мага бир көңүлүм аябай толду да жүгүргөнү. Анан барып ээси менен сүйлөшүп келише албай жүрдүк бир аз. Анан ошо Алымбек атка 223 жылдыгына бараарда ошол жерден сарайдан чыгып атып чалдык ошол жерденчи. Ат не болуп атат? Атты мен Алымбек атка алып барайын деп атам деди. Анан ошол жерден айттык, байке, атты алып барбай эле коюңуз. Биз келгенден кийин тыйынын бүтүрөбүз. Бирок азыр алдын ала эмесин берип турайык. Ишеничтен чыкпагандайчы. Десек болбой койду. Бүтүрсөңөр сразу бүтүргүлө деп. Биз ошол момент жолго чыгып атканбыз. Анан кийин мейлем көрөрбүз деп жолго чыгып кеттик. Анан ал жерге баргандан кийин көрдүк жүргөнүн минип. Анан видеого түшүп калбадыбы Алымбек атканын айылында курукта бир иштетип. Анан жана ала турган балага айттым. Ушуну бүтүрчү азыр эле. Чаба электе. Чаба электе. Чаптырбай. Десем болду деп ошол жерден сүйлөшүп туруп акчасын сразу бүтүрдүк. Анан чаптырбай өзү жүктөп алып келип жеткизип берип кетти. Мына чеберчилик. Атты тааный билүүнүн чеберчилиги ушунда да. Карачы замкем ошону көрүп, ушун ошол жерде дайра эмес байкадым болушум керек ал чабышка. Анткени ал ат ал жерден жүрө албайт эле ал атчы. Анткени өзү мындай кичине кызыгандырууга кичине алдырып кое турган ат болчу да. Ала качма. Үстүндө кандай бала чабат эле аны бир Кудай билет эле. Анан ал курукка ал в общем болбойт эле да. Талкала болмок. Ошо менен чаптырбай ошол жерден алып калганбыз. Анан өзүм ошол жерде 2 ай дайындадык. Анан кийин негизи баягы Ошто 5-октябрда жана Ош 3025 жыл болбоду. Ооба. Ошого ниет кылып атканбыз. Ага ниет кылып ошо бир 4-5 күн калганда оорутуп алдык атты. Себеп болуп барбай калдык да. Ошо менен ошо сезондун жабылышына аракет кылып дайындап ошол жерге бардык да. Ооба, сен ошондо бир укмуштуу игилик жараттың да. Ошол күнү өзүң арзу менен Казакстанды уттуң, бияка жиберген Таластагы ал аманын Айтор, Чат жибергенбиз. Ал утту Башбайгенатты, анан Морганбаштын кызы Нурсулуу 3 болуп калды. Нурсулуу 3 болуп калды. Бул болуп көрбөгөндөй ийгилик да. Бул деген сенин чеберчилигиңен кабар берип, аны көргөзүп турат. Жагалмай деген тай 5 болду. Жагалмай деген да гладиатордун баласы 5 болду. Демек, сен мына быйыл дагы биз Аргымак федерациябыздын рейтинговый чабыштарын упай топтоо боюнча жыйынтыгын сурамдырып алсак, мына сен Кудай буюрса быйыл жылдын мыкты саяпкер наамына бирден бир кандидат болуп ута турган саяпкер катары турасың. Косогодо Кудай буюрса жакында жыйынтыгын чыгат. Демек, сен бул чеберчилигиң мактоого арзырлык. Рахмат, ушундай жаш балдарды тарбияла, улууларды да үйрөт, билбегендерге ишиң ийгилик болсун. Эми кеп кезегин кайра Арсенге буралы. Арсен, мына эми сен мына жаш бозоңдагы аргындаштыруу, асылдандыруу тармагында иштеринде чоң ийгилик жаратып атасың. 25 жыл бул атты күлүк чыгарыш үчүн адамдын жарым өмүрү талап кылынат деп айтышат. Анан мына көп саяпкерлерибиз деле ийгилик жаратып атат, бирок сен кыска аралыкта чоң ийгилик жаратып койдуң да. Селекционер катары. Анан ушу селекциянын негизги мыйзамы эмне экен? Кандай кылганда күлүк чыгарабыз? Ушу болгон тажрыйбаң менен кичине бөлүшсөң. Мен бул асылдандыруу эме кылып келаттым бул жумуштучу. Бирок берде Кыргызстанда чемпионатта айдап $10,000 бир чабыш болгон. Ооба, 3 жыл мурун. Ошондо чабыш болуп, Бандаренканын кайын заводунан келген Lucky First'тун баласы Алау ошол келип утуп кеткен. Ошол тайдын саяпкери ушул Нурмат болчу. Нурмат ошол бизде чабылган жана Абройдун эмеси, саяпкери. Абройдун саяпкери, ошол Аброй өзү Алау экөө атасы да энеси да бир да.
ушу бир тууганы. Анан ошондо бир менде аябай бир эме пайда болду да, ички сезимимдечи. Ошо сырттан келген тайларды, ошо жылкыларды биз ута албайбызбы? Эмнеге? Өзүм негизи Кыргызстандын ичиндеги аттар күчтүү болсо экен деген эме мен жүрөм да, демилге мененчи. Анан ошол тайды көрүп калып, анан эми аракет кылалы деп издендим аябай. Буга чейин деле көп изденип жүрдүм. Көп сарайларды кыдырам, көп кайсы күчтүү бейлерди, күчтүү айгырларды, бардык нерсени карап, анан бул асылдандыруунун бир эмеси өтө внимательный болуш керек экен да. Атты, бээни, ошол бээ кийин тукум бере алабы, бүлүктү бере алабы? Бул Кубат айбай экебиз постоянно айтат го, заливдин тукуму депчи. Анысы кандай, бул действительно тукумунда 7 атасына чейин жакшы болуш керек экен. Бээники дагы, айгырдыкы дагы да. Ошону эми чанда кезигишет, атасы мындай жарым кандуу болуп калса, же энеси жарым кандуу болуп калса кездешет. Бирок алар кийинки асылдандырууга Артка кетип калышы жакшы тажрыйба кыла албайт да. Артка кетип калышы мүмкүн да. Ошол ыктымал. Ошондуктан бул эмесин баарын тең энесин, атасын, бардык жагын мындай карап, именно ушул бээ, күлүктүй турган бээнин сөөгү, жатыны ушуга абдан көңүл буруш керек да. Негизги максат Талыкпас эмгек керек. Ар дайым өзүң кошо аралашып, өзүң жүрбөсөң, бул мээнетти да балай биле албайсың, бул мээнетти да түшүнө албайсың, атты сезе албайсың да, өзүң аралашпасаң. Анан Арсен, анан бул азыр сен оплотту коюп, бул ийгиликте жаралды да. Эми азыр сен корооңдо да укуктуудай бээлер бар да. Иншалла. Бар Бээлер бар. Ошо биз ошо өзүмдөн туулган бээлер бар. Четтен тиги бул мисалы үчүн Рамазандын коросунан алынган бээ бар. Муталиптердин коросунан алынган бээ бар, Каракетовдордун. Рашбургтун кызы бар. Ошо бул Эркин деген да ушу Морган Барс менен көп тайларды, кунандарды, ошо азыркы Замир чабып аткан, Бексултан иним чабып аткан, ушул жылкыларды чыгарган Эркин деген бар. Ошонун колунан чыккан бир бээ да алганбыз. Морган Барстан. Жок, ошолордун энесин алгам да мен. Тай энеси болуп калат да, ошо азыркы чабылып аткандардын. Мен негизи картаңдан деле коркпойм. Наоборот, ошо картаң бээлерди жакшы көрөм да. Ошентип айтышат го. Бээни өзүм байкаганышым боюнча бир 7-8 жашында туйт экен да. Күлүктөрдү ага чейинки эмеси кичине жаштык болуп калабы, өзүнүн баардык эмесин бере албай калабы, ушундай экен да. Айгырдыкы да ушундай экен. 7 жаш, 8 жаштан барып толук кандуу бере алат экен да. Ага чейинки эмелери эмете албайт экен. Бирок жакшы багып, жакшы карасаң, азыр колдо 20 жаштагы деле бээ бар. Жакшы карап, мындай эме кылсаң, бээлер жүрүп туй берет экен да. Эң негизгиси кулундарды жайында ысыкка урундуруп албаш керек экен. Анан жамгырга көп калтырбаш керек экен. Ошол жагын баарын эметсең, андан жакшылык күтсөң болот да, иншалла. Анан эми азыр учурда кайсы айгыр сенде быйылкы жабагыларда мына эми арзуудан кийин сага куда түшүп сат дегендер көбөйгөн чыгар. Кайсы айгыр бар ушурда? Кайсы айгырдын кулундары бар дегендей? Эми өзүнүн документи менен айткан айгырдын эмеси абдан узун. Биз кара айгыр деп коюп койгонбуз. Кыргызча кара айгыр деп коюп койдук. Ошо кара айгырдын азыр ошо кулундарын ошо быйыл ошо саттык. Анан Алланын каалоосу менен жакшы колдорго кетти. Анан эми айгырдын күчтүүлүгү, бээнин күчтүүлүгү ушул сайапкерлердин колунан билинет го деп атам да. Ага чейин азыр айгырдын жакшы жагын же жаман жагын айткан эртерээк го дейм. Бул байгеге түшүп, ат чабышка түшүп, өздөрүн сынап, чаап жүгүрүшсүн. Бирок чоң үмүттөбүз, Кудайым буйрса. Арзуудан кийин көп эле тай саткан чыгарсың. Эми сатып атабыз. Бар. Арзуудан кийин
сатылып атат. Бирок Арзудан кийин анын энеси быйыл тууган жок. Быйыл кысыр алып 2026 иншалла туйт го деген. Кайсы айгырдан? Ошол кара айгырдан. Кара айгырдан. Жакшы, анда урматтуу көрүүчүлөрүбүз, биздин досторубуз, ат жалын ойногон азаматтар, мына биз быйылкы Тулпар тушунда деген рубрикабызды жаңы баштап атабыз. Мына ошол рубрикабыздын коногу болгон Арзуу деген Гүлүктай боюнча, анан Гүлүктайды даңазалаган, мээнет кылган команда менен сиздерди тааныштырдык, маектештик. Сунуш пикирлер болсо күтөбүз. Кудай буйрса, кийинки конокторубуз дагы быйылкы 2025 жылы мыкты ийгилик жараткан тулпарлар жөнүндө маектерибиз алдыда. Кудай буйрса, аман болуңуздар. Учур менен пайдаланып, ошо бир айтып кетчү бир эмем бар болуп атат да. Эми быйыл чынында аябай мол жыл болду. Ат чабыштын мол жылы болду. Кудайым буйрса, аябай сонун деңгээлде болду. Анан ошо жалпы эле Аргымак Федерациясынын жааматына чоң ыраазычылыгым айткым келип атат. Чынында мындай талыкпай, аябай чоң мээнет кылдыңар. Мына башчыбыз Исламга чынында мындай күтүлбөгөн эмени жасады быйыл. Анан ушундай мол жылда ушундай ийгиликке жетип атсаң да, бул аябай кубанычтуу экен да. Ошо силерге кааларым ар дайым биздин жаныбызда ушинтип эле жүрөриңиз. Ат чабышты чынында бөлөк деңгээлге чыгарып койдуңар. Алла ыраазы болсун силерге. Биз эл менен ийгиликке жетебиз, ийгиликти эл менен бөлүшөбүз дегендей баарыбыз бир максатта жүрүп атабыз. Улуттун мындай бир нарктуу болгон салттардын бири ушу ат чабыш өнөрү. Бул кылым кыргыз жаралган ушул ат чабыш өнөрлөрү, атты сыйлаган калкпыз. Ушу салтыбыз улап келатат. Биздин милдетибиз ушул салтты улаш керек, кийинки муунга өткөрүп бериш керек. Ошол максатта мындай аракеттенип иштеп атабыз. Мына сиздерге окшогон жылкын сүйгөн азаматтар аман болуңуздар. Балдарыбыз аман болсун, балдар чабандестер. Чабан баса достор, чабандестер боюнча да бир сонун алдыда көрсөтүүлөрүбүз бар. Биз менен толук байланышып, биз менен кабар алышып туруңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Эмки жылкы 26-жылкы ат чабыш сезонунда, көчмөндөр оюндары күтүп аткан сезондо чоң ийгиликтерибиз жаралай берсин. Рахмат сиздерге.